Сагынбайдын манасы. Манастын балалыгы. Кырк шилтенге жолугуу. Кара сөзгө айландырган Рыспай Исаков. Номдон жапет болуп, анын тукумунан каракан чыгып, кийинки байгурдан Бабыр тарап, Бабырдан Түбөй-Түбөйдөн Көгөй, андан Ногой, Шыгай, Чыйыр. Ногойдон 4 уул болуп, Анжиян, Кашкар, Самаркан, Букар, Орол, Үркүт, Ноор көлүнөн тартып, Алтайдын тоосун бүт алган. Көгөй өлгөн соң Кытайлар өкүмдүк кылып, кыргыз журту бөлүндү болгондо туш-тушка чачыраган. Бул жакта Көгөй журту бөлүнүптүр, көзүнө дүнүйөнүн көрүнүптүр, бөлүнүп туулганынан кыргыз калып, Кытайлар тынчын алган уруш салып. Кененген жарым кыргыз Кебил барып, куралган Кундуз Талкан жерин алып. Жарым кыргыз Кебилге барып, Кундуз Талканды алып, ошол жерде туруктап калган. Катаган, Тейит, Найман, Шаңгай аталган 5 уруу кыргыз ооп баргандан ал жер Ооган аталды деген кеп бар. Алардын арасында Акбай, Мамбет, Кылыч, Жүгөрү жана Кошой бар. Кошой катагандан, Акбай Теиттен, Кылыч Кыпчактан. Кыргыздын бир даары Коросонго кеткен. Бүтүн Шыгай уругу желкен дайра бетине сүрүлгөн. Балык Бадакшандан тартып, аягы Ыспан аралына чейин чачыраган кыргыз анда. Ал тургай Багдадта да кыргыз бар. Букардагы кыргыздар өз тилинен айрылып тажик болушкан. Урумдагы түрк араб болуп кетти. Стамбулдун улугу да кыргыз уругунан. Кангайдагы калган көп кыргыз калмак болуп кетти. Алтай Үркүттөгү казак, Карашаар, Кумул, Кокон, Ташкен, Маргалаңдын баары түбүндө кыргыз уругунан. Эми аларды коюп, Манастын кабарын угалы. Ат коюлуп, той тарагандан бери 7 жыл өтүп, Манас 8 жашка келди. Бала арам адалды ылгабай, агай-инини көзгө илбей чогуу өстү. Ар мүчөсү адамдан башка жотолуу болуп, өз билгенин бербей, кежирлигин карматканда мазарды кыйып ойноду. Тең туш балдары андан безилдеп калды. Кээ бир күнү Керелдин кечке жуунса, кээде бир ай колун жуубай жүрүп алды. Кожону көрсө коркутуп, доргону көрсө токмоктоп, колуна тийген жамбыны дүнүйө деп санабаган, тентектиги жандан ашкан баланы калк айымуша калды. Ушул бала бир балекетти кылат деп дүрбөп калышты. Ошондо Жакып байбичеси менен кеңешип, сөз айтууга жатыксын, сөөгү бышып катыксын деген максат менен койчусу Ошпурга малайлыкка бермек болушту. Мен карып калдым. Өзүмдө араң 100 коюм бар. 6 ай козу аксаң, коюбузга кой кошулат. Ошпурга барып козу агып, мага жардам берер кезиң келди. Деген атасынын сөзүнө бала Манас ани деген жок. Курсагымды эле ачка кылып койбосо бара берем, деди. Бай Жакып баласына кулач абдарды токутуп мингизип, кере күндүк жолдогу өз койчусу Ошпурга барып түштү. Ал айылда Кадообай деген кыргыздын Чегебай деген баласы бар экен. Ошол экөөнө козу бактыруу сунушун кылып, кеби тийсе какыс-кукус кылуусун уруксат айтып, өзү артка тартты. Арадан 7 күн өттү. Чегени жеке чоро кылып алып, бадалдуу тоодо козу жайып жүргөн Манастын алдынан капылет карышкыр чыкты. Жашы 9га келгенче бөрү эмне экенин көрбөгөн бала таңыркап туруп калды. Аңгыча бөрү бир козуну көтөрө чаап, куйругун жулуп алды. 11-деги Чегебай бул бөрү деген жырткыч, козунун баарын кырып кете турган жөнү бар экенин айтып, ага тап берди. Карышкыр айбат бере күркүрөдү эле, кайра артына качты. Манас качырып калды эле, карышкыр козуну бөктөрүнүп алып, качып жөнөдү. Манас козунун каны аркылуу бөрүнүн изине түштү. Ошону менен карышкыр кирген үңкүргө кирип барды да, ажайып бир кызык ишке кезигип, таңыркап туруп калды. Бул үңкүрдүн ичинде канаттуу аттарды минген, дасторкону жайнаган, чайдоосто чай кайнаган, аземдүү тон кийген 40 кишини көрдү. Булар чилтендер экен. Баягы куйругу жулунган козу кадимкисиндей тирүү отурат. Кубаттуу болор тирилигиң, Кудаанын билгин бирлигин, көрбөй туруп ынанып, көңүлдүн чыгаар кирлигин. Барбар дигер бир Алла, бар деп билген ката жок. Туудурду деби ата жок, тууй турган эне жок. Туш келишер неме жок, өзгө тууган урук жок, өзүнөн бөлөк улук жок. Өкүмүнө чара жок, өзү бар андан бала жок.
өзүнөн бөлөк даана жок, кирпик ирмем кидирген, капилеттей болбогон макулуктун баарысын Базилинде колдогон. Эгер амир кылса асман жер бир мистеге толбогон. Кудайдын кудуретин түшүндүрүп, 40 чилтен өз жайын айтып, ак динине үндөп, бирде каршкыр болуп куулуп, кайра адам боло калып, кереметин көрсөтүп турганча Чегебай да келип калды. Бул бала сага кутман болот. Андыкта мындан кийин аты Кутуби болсун. Дагы өзүңө жолдош болчу 39 адамдын аты биздин колдо, деди да кайып болду. Үңкүрдөн чыккан Манас менен Кутуби ушул белги жөн болгон жок деп ойлошуп, жанагы козуну союшту. Соёрун союп алып, оттук таппай турганда, белине балта байлаган, 5 таначар айдаган бир чал келип калды да буларды жемелеп кирди. Манас оттук сурады эле, үтүгүңө шоодай деп ашата сөктү. Ага ачууланган 9дагы бала өкүм сүйлөгөн калмак чалды курдан кармап, оодара тартты. Оттук менен куру колунда калды. Өлүп калат экен деп чалды Кутуби жөлөп калды. Оттук курун алдырып, ой боюн айтып кайгырып, чал качып кутулду. Сараймандын айылынан Саламаттын уулу Айнакул баштаган 4 бала бул учурда 200 козуну жайып чыккан экен. Кемирчек казып алып келаткан балдар жолдон берки экөөнү көрдү да көптөмөк болушту. Айнакул келе сала Кутубиди төшүнө минди. Төрөм кантер экен деген Чегебайдын оюна негедир төрө деген сөз орноп калды. Манас Айнакулду жыга тартты эле, ал муштум урду. Манас урганда башы үзүлүп кетчүдөй болуп эсооп, ордунан тура албай калды. Карап турбай жабылышкан берки 3 баланы да жыга чаап ыйлатты. Эстерине келген соң элдешип, союлган козунун этин тартып сыйлашып, ошол жерде жатып калышты. Түн ортосу болгондо дагы бир козу, таң атканда дагы бир козу союп, Манас балдарды кетирбей койду. Бул учурда эки айылдын тең адамдары өз балдарын издеп чыгышты. Түнү келбей калган балдар аларды ар кандай ойго салды. Аттуу жөөлүү болушуп, Саламаттын айылы бир тараптан, Кадоо, Ошпур баштагандар бир тараптан балдарды издеп келишип, алыс жердеги Алмалуунун жылгада 6 бөрү козуларды кырып жүргөнүн көрүштү. Ошол замат айкырык сала жетип келишти эле, каршкырдын изи да жок. Баягы 6 бала турат. Алардын неге жоголгон жөнүн сураганда, тигилер Манастын демиткенин, 3 козуну союп салганын айтышты. Аны угаар замат Саламат козуларын бөлүп, санагын алууну буйруду. Эсеби түгөл чыккан соң, эми силер санап алгыла деп беркилерге. Санаганда алардыкы да түгөл чыкты. Болгон ишке баары таңданышты. Ишенбейин десе, алыстан бөрүлөрдү өз көздөрү менен көргөн. Айтор, табышмактуу нерсеге танданган боюнча козуларын айдашып, ар кимиси өз айылдарына жөнөштү. Ал учурда баягы оттук курун алдырган, ой-бой салып кайгырган 74 жаштагы Маңачор, кайра эле анын атын Баянчор деп айтылат. Маңачор калмак Ошпурга арыз айтып барды. Ошпур Манаска жете барып, келгениңе 8 күн болду. Тегерекке ызычуу салып ийдиң. Ойноп алсаң бер, деди эле. Олжону кайра береби деп ал бууттанган бала Баянчорду качыра берди. Атын чапкылап качкан чалга жөө жетпей калды. Баланын бул түрүн көргөн Ошпур да батынып кебин айта албай, деми кысылып, өңү бузулуп, мындан эртерээк кутулуунун амалын ойлонду. Эртеси кечки дигерде Жакыптын үйүнө келип түштү. Арызын айтты эле, араң турган чыйырды коюң Туушаң тоонун белинде. Калмактын арасына жиберип, балаңдан кутула албай жүрөсүңбү, деди. Жакып баланын кунанын алып, Ошпурду ээрчитип, эртеңки таң менен анын айылына жөнөп, кеч менен жете барды. Баласы жөн сөзгө келбесин билгендиктен, энең сагынды, баласын малайлыкка берди деп эл кеп кылып жатат, деген сөздөр менен аны жибитүүгө өттү. Аны уккан Манас макул болуп, атасын ээрчип, айылына жөнөдү. Эми эпосто кездешкен айрым бир сөздөргө түшүндүрмө бере кетели. Бул теманын башталышында Номдон Жапет болуп, анын тукумунан каракан чыгып деп айтылып жатпайбы? Ном деген сөз бул Нух пайгамбар дегенди түшүндүрөт. Ошондой эле Манас өзүнүн колдоочусу 40 чилтенге жолугуп жатат.
Чилтен деген эмне? Чилтен адамдын көзүнө дайым эле көрүнө бербеген, касиеттүү күчкө эгедир, керектүү жерде кезигип, өздөрү каалаганын колдоого алган кайып күчтөр. Алардын толук саны 40 болот деп айтылат. 40 чилтен деп айтылып калгандыгы да ошондон. Чил сөзү өзү парсы тилинде 40 дегенди билдирет. Манас 40 чилтенге жолукканда бербер дигер бир Алла, бар деп билгин ката жок, туудурду дебей ата жок, тууй турган эне жок деп 40 чилтен Манаска Кудайдын кудуретин түшүндүрөт. Мына ушул жерде бербердигер деген сөздүн мааниси кандай? Бербердигер Кудайдын жараткандын касиеттүү сыпаты катары кабылданган. Сөз өзү парсы тилинен алынып, Кудай, колдоочу деген мааниге ээ.